Задний фаралар. Задний фарада эмнелер бар? Стоп бар, подфарник, задний ход, задний поворотниктер, номерное освещение, задний противотуманный. Ушул белгилер бар да, ошол негизи эле задний машинанын арканкы фарасы кандай иштейт деген вопрос да бул жердечи. Негизи машинада артында мисалы эки чачка бөлүнө турабы? Оң жана сол болуп. Оң жак поворотто оң жак поворот бар, сол жакта сол жак поворот бар. Бул подфарникте, стопто экөөнө бир питание келет, просто эки лампочкага бөлүнөт. Подфарникте дагы, стопто дагы. Подфарник кээ биркилердики эки башка предохранитель болот. Подфарниктер кээ бирки машиналарда көбүнчө эле чогуу болот. Дагы номерное освещение подфарникке уланган болот. Задний ход экөөнүн питаниясы бир болот. Задний противотуманный бир эле жагында болот. Машинанынчы эки жагында болбойт. Эми булардын бардыгына бир масса келет. Подфарник, стоп, задний ход, аварийка, задний противотуманный бардыгына плюс келет. Мында плюс келип, минус келбейт. Түшүндүрө алдымбы? Бардыгына бир эле минус келип турат. Любой нерсени жандырганда плюс келет. Түшүндүңүздөр, а? Бир масса келет да, мындай айтканда бардыгына бир масса келет. Подфарник жакканда эки жакка плюс келет. Эгер подфарник жакканда артынан эки стоптон бирөөсүнө плюс жанбай аткан болсо, эгер доступный болсо, оңоюраак болсо, питаниясын текшерип коюш керек. Биринчи ошол жерден элечи. Питания бар болуп, анан жанбай аткан болсо, анда лампочкаларды текшериш керек. Эгер питания жок болгон болсо, фардан чачыштын кереги жок. Себеби машинанын подфарниги крес иштейт да. Арканкы оң менен алдыңкы сол экөө бир иштейт. Алдыны карап коюш керек. Артында бирөө жанбай атабы, мисалы, бир жагы жанып атат, экинчи жагы жанбай атат да. Алдындагы өтүп карап коюш керек. Алды экөө тең жанып атабы, жанбай атабы. Эгер алды экөө тең жанып аткан болсо, демек артында подфарниктин лампочкасы күйүп калган да, түшүндүрө атамын? Ошентип мындай эң тез бат жол менен кылыш керек. Анан негизи эле азыр задний фара деп эле негизи бир четтен кетели. Задний фарада эми ал түшүнүктүү эле да, задний фара, задний артта жандырып бере турган. Эми бул задний фарада эмне өзгөчөлүктөр бар? Кээ бирки машиналарда задний фарасы чыгып туруп, анан кийин алмашат да, стопторчу, то есть лампочкаларычы. Кээ бирки машиналарда артынан эле доступ кылып койгон. Азыркы жаңы машиналарда көбүнчө эле фара чечилип атат да. Ошол нерсени адашпаш керек. Анан кийин ошол лампочкаларында дагы бир-эки түрлөр бар. Мисалы, простой лампочкалуулар бар, анан светодиодный бар. Светодиодный фара задний стоптор уже аны сен ремонт кыла албайсың, да. Ал силикон алмашат. Ичинде блок управления бар. Блок управления эмне экенин билесиз да? Ошол ал жака команда келет. Обычный элечи. Плюс менен минус келип турат. Анан тияктан импульс келет. Жан, өч дегенчи. Ал эми ток эмес да. Токту бул жакта уже постоянно келип турган болот. Көп адамдар ошо импульстарга прямой питание берип атат, алды бүт нерсе жанбай калат да. Ошон үчүн ошондой LED артында мындай сызык болуп жанган, мисалы флагмандыкы, дагы бир-эки кымбат машиналардыкы ошондой да. Ошондойлордун стопторунда этият болуш керек. Текшергенде ошон үчүн өзү простой контролька более точный информация берет. Бирок импульсный машиналарды ошо менен текшерип койгон болсоң, күйүп калат блогучу. Ошон үчүн эч качан простой менен биз иштебейбиз да. Бир аз текшериш кыйыныраак светодиодка менен, бирок эч кандай дефект болбойт мындай. Бузулуп калбайт блокчу. Ошон үчүн биз постоянно импульс деген контрольканы түшүнүп атабыз да. Биз постоянно иштеп жүргөн баягы звуковой индикатор да. Ошол машинаны закка жедирбейт да, эч кандай питание бербейт. То есть биз текшерип аткан нерсеге микровольт дагы бербейт да. Жөн гана текшерет. Атайын ошонунга ортого эме коюлган да, диод. Нар жакта сигнал сезет, бирок өзүндөгү батарейкада 3 вольтту тияка бербейт. Түшүндүрө алдымбы? Атайын ошондой жаралган. Ошон үчүн ошо индикатор менен иштеген бул эң правильный да. Анан анын түрлөрү көп. Кымбаттары бар, эми чөтөңөргө карап турчу, кымбат жакшыларын алып алсаңар эми болот, мисалы. Так, аны түшүндүк, фаранын эки түрү болот. LED простой, текшергенде питаниясын текшерип алып иштеген жакшы болот.
Эми иногда болот да мындай. Э, Мисалы азыр подфарник жөнүндө сөз да мисалы. Подфарникте түшүндүк эми төртөө алды экөө тең жанып, алды жанып атат. Бирок бул подфарник жанбай атат да. Тогун текшерсек ток жок экен. Анан эми ошол жерде зым үзүлгөн болот да, кайсыл жерден бир жерден зым үзүлгөн. Задний стоптордо көп машиналарда эскирип калды да азырчы. Келген питание мындай келет дагы полик жак менен өтөт да. Полик жак менен өткөндө кайсыдыр бир машинанын багажында, эгер Россияларда же дагы бир баягындай туз көп чачыла турган машиналар болсо, машинанын түгү чирип тешилип калып атат дагы. Уже кичине эле кирген суу, бир аз эле суу кирип калат, мисалы жамгыр жааганда. Ошол суу багаж вакуумда, багажчы. Анын ичине кирген суу кайра чыгып кете албайт да. Тердеп көтөрүлөт, тердейт, ичинде эме пайда болот, нымдуулукчу. Анан жез сууну жактырбайт да. Любой жез бар го. Машинанын контакттары полный жезден болот да. Алюминден болбойт, латундан болбойт, ал жез болот. Ошол жез баягы бир аз эле суу тийип калган болсо, ошол жез башында иштей берет. Кийин бара убакыт өткөн сайын чирийт дагы. Баягы зымдын келген жери дагы жез, аны кыскан штекер дагы жез да. Бүтүн түрө берет, карасачы. Бирок ушунун ортосу сынып калган да. Чирип калган. Чутасыңарбы, штекер бүтүн да. Бирок штекер прозвонка кылсаң деле, биз баягы темирине прозвонка кылабыз да, туурабы? Бул штекерине, бул прозвонка кылабыз, бирок зым менен, ошо штекер менен зымдын ортосунда жез үзүлүп калган да. Түшүндүрө алатамбы? Мен бир чип берип коеюн мына, түшүндүрүп коеюн. Автомобильный задний фара штекер схема. Мен айтып аткан нерсе мындай болуп атат да. Мисалы бул жерде штекер деп жөн элестетели азыр, анан бул тема бөлөк. Ушул штекерден уланганда бул жагынан штекер сайла турабы? Эки жактан штекер учурашып атпайбы? Ошол штекерден ток бири-бирине өтүп атат, бирок ошол штекер менен дальше зым уланып кеткен жери бар го. Ошонун ортосу сыртындагы резонанс бүтүп тура берет, зымдын ичи үзүлүп калат. Эски машиналарда бул көнүмүш адат да. Мисалы эски дегендечи, жылы 10 жылдан эски машинанын бардыгы эскиге кирет. Өзү мындай айткандачы, завод гарантия бербейт да, уже мойнуна албайт да, кепилдик албайт. Мисалы биз азыр 2024-төбү, 2014-төгү машина өзү эски машина. Биздин экономикабызга байланыштуу эле биз 2000'дин үстүн жаңыларга кошобуз да. Бирок негизи ал эмнеге эски десе, анын уже ичиндеги запчастьтары эч бирине гарантия жок. Каалаган жеринен күйүп калат, каалаган жеринен үзүлүп калат. Ал мындай эле нормалдуу эле нерсе да, мындай айткандачы. Ошон үчүн ошондой обрывдарды таң калбай эле текшергенде зымдын өзүнө өлчөгүлө. Түшүндүрө алдым? Мисалы бул зымга келип атат да, ошол зымдан кеткен да бунга дагычы. Мисалы мынантип көрдүңөрбү? Мына мисалы зым келип атып эле, мынтип эле экиге кетип калат да, ушул жерде темирч менен заводской кылып берип коет. Ушул зымдан эмне жерден кетип атабы? Демек, могу зымды кууп барсаң бир жерде штекер бар. Ошо штекерден наркы өтүп аткан болуп калат да. Ошо штекерди кууп барып, штекерди таап эле наркы өткөрүп койсоңар. Там прямо эме алдыга барып, рулдун түгүнөн текшериш шарт эмес. Ошон үчүн задныйга келгендердин мындай өзгөчөлүктөрүн айтсам да, бул задныйга келген нерселерде уже шериги жанып аткан болсо, уже ошол эле жерде, жакын эле жерлерден болот да. Алдыга кетип калыш, алдыга барып кошулбайт ал. Ошол жакын ортодо эле. Мына мисалы мына карагыла, мына стопного зым келип тур мисалы. Мына штекер. Штекерге келген зымдар. Эми бул жерде келген зымдарды байкаңыздар, мына жерде уже түшүндүрүп атат. Стоп, поворотник, задний ход, масса, габарит. Мынагы задний противотуманный болсо керек. Мына ушундай 6 функция. Ошондо бул айтып атат. 3-6 зым. Бир фарага 6 зым келген болот дагы. Ошо 6 зымда бир эле масса, калгандары плюс болуп кете берет. Бая айткандай элечи. Мисалы бирөөсүнө келсе, уже подфарник келет, подфарник жанат да. Мына масса тура берет.
подфарник өчпөй эле мунунга дагы стопко дагы тормоз жаса плюс келе берет, стоп дагы жана берет. Аркадагы лампочканын ваттары кичинекей болгон үчүн бир масса бардыгын көтөрө алат да эмебизди. Заднийга салса баягы эле масса турө берет, анысы деле жана берет. Аварийканы басса ал деле жана берет. Калганы тура берет, ушунтагы калганы өчүп анан кийин жанбайт. Бардыгы одновременно жана берет. Ар биринин реакциясы ар башка. То есть реакциясы эмес, каналы мындай. Кандай десем экен эми? Мен айтайын деп аткан нерсе мындай да. Мисалы муну карасаңыздар, бул жерде муну масса келет дагы, муну кузовду полный масса, мына масса деп жазылып турат. Муну айланып, мындайынан айланып, муну бардыгы масса. Эми карасаңар, мисалы задний ход дегенге бир плата келди го отдельно. Мына стоп дегенге отдельно келди. Габарит дегенге отдельно. Көрө атасыздар да? Контактта дорожкаларды. Бири-бирине тийбейт. Мынакей поворотник дегенге өзүнчө. Мен айтайын дегеним, бардыгына бир эле масса болот. Мынакей бир масса. Калганына отдельно өздөрү бара берет. Анан кийин бир нерсени жакшылап түшүнүп алгыла. Кара масса болот деген түшүнүктү 12 вольтто унутуш керек да. Мисалы, вообще өзү общий понятияда кара масса болот, кызыл плюс болот деген түшүнүк бар да. Аккумулятордун себебиненчи? 12 вольтто андай маселе аккумулятордундай, аккумуляторго эле тиешелүү да ошол нерсечи. Аккумулятордун клеммасы минусу масса болот, карасы, кызылы плюс болот деп, аккумуляторго эле тиешелүү. Калган мындай зымдарда андай нерсени унутуш керек. Бул зым эмне үчүн мунун светтери башка болот деген вопроста, бул зымдын экинчи башын издесең оңоюраак табыш үчүн эле. Мисалы бардыгы кара болгондо, анда экинчи зымдын аркы башын табыш кыйын болот эле да, туурабы? Баары кызыл болгондо 220 мисалы бардыгы бир зым иштетет, туурабы? Однотонный иштетет мисалы. Мисалы 24 вольтто бирдей свет иштетет. Бардыгы ак зым болот же бардыгы көк зым болот. Антип мынандай болбойт. Бардыгы кара болот же бардыгы ак болот. 24 вольт ушундай да мисалы. Жигуттун ичине ачсаң силикон да. А буларда разноцвет болот 12де. Ошон үчүн мына алданып калбагыла. Только схема менен иштесеңер, кайсы машинага кандай свет колдонгон болсо, схемасына жазып койгон болот. Ошол жерде паланча жердеги штекердеги зым мындай. Мисалы, мына Жигулинин схемасы да. Эми Жигулиде артында карасаңар, дал ушундай зымдар турган болот. Ошолордо точно мисалы поворотниктин зымы кайсы десеңер, көк зым повороттук болот экен. Түшүнүп атасыңарбы? Бул Жигулиники да, дал ушундай мына. Кызыл плюс болуш керек да, туурабы мисалы. Бирок бул жерде бардыгы плюс да. Ошонго айттым, адашпагыла. Светине карап алданып калбагыла. Плюс көрсө, кызыл көрсөңөр эле плюс экенде улап албагыла мисалы. Сигнализация коюп атасыңбы, автозавод коюп атасыңбы, монтаж кылып атканда сага плюс керек болуп калды. Ошол жерде карасаң жоон плюс өтүп кетип атат. То есть кызыл зым. Ал плюс эмес ал. Жоон зым, балким стартердикидир. Плюс бирок стартерди басканда. Ошондо стартерди басып карма пульт иштетпейбизби, туурабы? Ошонго зымдын цветине карабайбыз эч качан. Только питанияны кандай питание келип атат ошонго карап туруп, зымды дагы ошон үчүн сечениясын эле каралат да. Слабый эле нерсеге кичинекей сеченияда, канчалык требование чоңойгон сайын сечение зымдын жоондугу да эми жооноруп кете берет. Анан обычный машинанын зымы менен 220нын зымдары вообще башка болот. Даже 24 менен 12нин зымдары да башка болот. Машинага эң кымбат зым колдонулат да. Эң кымбат, эң жумшак зым колдонулат. 12 вольт машиналаргачы. Себеби 12 вольттун зымдары чем 24 менен 220 караганда өтө көп кызыйт. Анан сыртындагы резинасы дагы өтө оригинал, сапаттуу резина коюлган болот дагы. Мындай анча-мынчага чирибейт да. Чем 24-түнү караганда көбүрөөк жүрүп берет. Гибкийраак да болот. Мисалы көп кыймылдаса сына бербейт. Түшүнүп атасыңарбы?
Себеби 220 кичинекей болот да машиначы. 12 вольтчу. Ал көп кыймылдайт, көп тарактайт, түшүндүрө атам да. Көп ачылып жабылат. Ошон үчүн өтө көп кыймылга өз нар жагынан расчет алынып жасалган болот да. Бүт эле электроникасы бардыгы ошондой. 12ники өтө бышык жасалган болот. Бышык, өтө тесттерден өткөн, бүт мисалы. Анан негизи эле задний стоп жакка келген зымдар алыстан келет, кычыктардан өтөт, штекерлерден өтөт, подкрыльниктин үстүлөрүнөн өтөт. Ал подкрыльниктерден суу чачкан үчүн кээде кирип кетет да. Же биринчи чиригенде подкрыльник чирийт да. Ошон үчүн задний стоптордо мындай өтө внимательный болуш керек. Мындай нар жагын алдын чукуп жүрө бербестен, алдында питание барбы? Мисалы, задний лягушка стоп иштеп аткан болсо, бери кел да, стоп жака кел. Стоп жака питание жок болсо, кайра алдына барып алба. Предохранительдерин целыйбы? Кайра артта кел да, ачып эле штекерлерин карасаң, ошол жерден чыгып калат да. Көбүнчө элечи. Анан задний багажда болот да, көп подварниктер, задний ходдор, көп адамдар алдын издеп жүрөт. Алиги өткөн резина бар го, резинадан эле үзүлүп калат. Али багажды ачып жабып берип 10-15 жылда үзүлөт да, любой эле нерсечи. Бир зым үзүлсө масса, задныйдачы бардыгы балакита жанат да. Мисалы, мына масса үзүлүп калсын да, тормоз тепсең аварийка жанып, аварийка жасаң подварник жанып. Себеби мындай да. Ошону көбү түшүнбөйт да. Бардыгы мына массага уланган болчу да. Эми караңыздар. Бир масса жок болсо, бардык лампочканын плюстары бири-бирине через спираль биригип калат. Түшүндүңүздөрбү аны? Эмнеге дегенде бардыгы массага уланган да, турабы? Масса жок болуп калса, бардыгы бири-бирине через спираль байланышып калат. Түшүндүрө атамбы? Тормоз тептиңби мисалы? Стопко плюс келди. Бирок подварникте через спираль масса келип турганда, задний ходдо ham ошондой. Аварийкада ham ошондой. Бардык лампочкалар жанат да, стоптогу жанат. Короче, тормоз тептиң, бардыгы жанат, подварник жаксаң, бардыгы жанат, аварийка жаксаң, бардыгы мынтет. Ошол массанын жоктугунан да. Ошо бири-биринин массасын колдонуп калганда, алиги спиральдан питание өткөндө спиральдагы жана берет да, түшүндүрө атамбы? Кайсы спиральдан өткөн болсо, бардыгы жанат. Бардыгы спиральдан өткөндө, себеби ушунун бардыгына бир масса келген да. Ошондо булардын бардыгынын спирали бир да ошондо. Ошон үчүн аварийка жаксаң бардыгы жанат. Ошондой нерселерди адашып калбагыла. Негизи эле любой задний ход, задний фара иштеши бирдей. Мына бул дагы бир баягы эменики. Мисалы, тележка улайбыз го биз. Тележка улагандагы нерсе. Тележкада мисалы, тележканы улап атасыңар да, мисалы, мына 0дон да мисалы. Бир түшүнөсүңөр да. Машина сүдүрөп жүргөн артында кошумча телегасы бар го. Ошону улаганда көп адамдар бир нерседе адашып калат. Бир поворотто алып өтөт дагы экөөнү улап коет. Түшүнөсүңөр да? Бир поворотто алып өтөт дагы экөөнү улап коет. Оң жака поворот жаксаң экөө тең жанат, сол жака жаксаң эчтеке жок. Ошол жерде мына түшүндүрүлгөн да мынакей. Мына оң жака, сол жака, түшүндүңүздөрбү? Мына отдельно зымдар кирет. Бул дегени буларда мынакей. Биринчи масса улады. Мына кара масса болуп калган жок. Түшүндүңөрбү? Мына белгиге муну жаттап аласыздар. Кара масса кирди, биринчи мына кетти. Иретмей кетеличи мына өйдөдөн. Оң жак поворот, сол жак поворот улады. Мына подварник. Мына дагы бирөө стоп, бирөө подварник да, мына экөөнүн бирөөсү. Мына задний противотуманка, мына задний противотуманка. Мына эме экен. Бири номерне, бири подварникке, бири номерге. Бири мынакей стоп кетти. Болду, көрдүңүздөрбү? Общий 6 зым. В основном бир стопко 6 зым келген болот да. Ушунун баары өтөт дагы, анан кийин мисалы, подварниктер барат дагы экөөнө кетет. Именно эмеде, нондо. Ушул машинада задний эмени улаганыңарда. Эки подварник өткөнүнүн себеби мындай. Эки подварниктин вообще-то машинада айтпадымбы? Эки подварник эки башка болот деп. Оң жактыкы өчүп калса, сол жактыкы өчпөйт да көп машинада.
Эгерде экөөнүн бирөөсүнө улап койсоңор, ошол замканы колсо арка полный өчүп калат. Түшүнүп Ошон үчүн как профессионал коем десеңер, мына 2 подфарникти алып өтөсүңөр, экөөнү теңчи. Себеби машинанын бир жагы жанбай калса, экинчи жагы жанып тура берсин, себеби артында келген адам байкабай калбасын да. Экинчи жагы күйүп калса, мына күйүп турат. Түшүнүп атасыңарбы? Подфарник негизи ошентип жаралган да өзү. Анан номер освещениянын дагы экөөнүн бирөөсүнө кошосуң. Эгер номер освещениядан замкания чыккан болсо, машинанын полный подфарниги өчүп калат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн подфарникти жарымын отдельно кылып койгон да. Ошон үчүн 2 подфарник алып өтүптүр. Анан кийин стоп 1, задний противотуманка бир эле жагында болот. Бир жагында задний ход болот. Кайсы машинада задний противотуманка функция бар болсо, экинчи жагы задний ход болот. Баягы аркага салганда жанат го, ошол болот. Туура эмес айтып алдым. Задний противотуманка водительдин артында турат. Мисалы, левый руль болсо, ошонун артында задний противотуманка турат. Оң жагында задний ход лягушка болот. Дагы стоп бир эле питание барат, экөөнө тарайт. Болду да, түшүнүктүү. Мындай айткандачы, бардык задний лампочка, задний стоптор бирдей иштейт. Барган питанияларын жаттап аласыңар, болду. Андан кийинки так. Задний ход, задний датчик кайсыл жерде турат? Эми ушул задныйга питание жөнөткөн кайсыл жерлерден, кайсы ток кайсыл жерлерден келет айтып берейин, Озекел айтып берейин. Подфарник реледен чыгат дагы 2 предохранительге өтөт. Оң жак, сол жак предохранительге айланат дагы, эки башка предохранитель болуп уланат. Номерный освещение 2 стоптун бирөөсүнө кошулат. Салондогу освещениялар стоп номер освещение каяка кошулган болсо, бул напротив кошулат. Түшүндүңөрбү? Салондо жангандар бар го, шит прибордогу лампочкалар. Булар ошол подфарниктин оң жагына же сол жагына кошулат. Задний стоп ошого карама каршы. То есть номерный освещениялар. Эми баланс кылат да, лампочкалар санынчы. Андан кийин стоп. Биз педалыбыз бар го, тормозной педалдын үстүндө лягушка бар. Ошол лягушкага плюс келет, тормоз тепкенде лягушкадан чыгып стопко кетет. Лягушкага чейинки питанияда предохранитель болот. Лягушкадан чыккандан кийин болбойт. Мисалы, лягушкага плюс келеби? Ошол плюста предохранитель болот. Лягушкадан чыгып кеткенден кийин болбойт. Лягушкадан чыгып барып, задний стопко чейин бир эле зым барат дагы, ошол багажга барып туруп, анан 2 штук болот. Стоп ошондой. Любой машина ошондой. Жаңы эски бирдей. Андан кийин задний ход. Задний ходдун датчиги коробкада турат. Коробкада турат дагы, коробканын үстүндө болот көбүнчө. Же болбосо баягы эме бар го. Коробкадагы автоматтарда не деп коет эле? Селектор. Селектордун жанында болот. Ошол задныйга салганда задний ход лягушкадагы бир жагына через предохранитель плюс келип турат, 2 зымдуу болот көбүнчө. Задныйга салганда экинчисине плюс кетет. Анда дагы келгенинде через предохранитель плюс келет, чыкканында уже предохранитель коюлбайт. До конца аркага барат. Артына баргандан кийин эгер лампочкасы 2 болсо, ошол жерге барып 2 бөлүнөт. 2 штук барбайт, 2 зым барбайт, 1 зым бар. Андан кийин поворотниктер гитарадан чыгып туруп эле прямой кетет. Бири бул жак менен кетет, бири экинчи жак менен кетет. Экөө бир жак менен барып тарабайт. Экөө 2 боковой менен кеткен болот. Көбүнчө элечи. Дагы задний противотуманка дагы ошондой. Кнопкага плюс келет через предохранитель. Кнопкадан чыгып туруп, жаңы машиналарда реле бар, эскилерде реле жок. Жаңы машиналарда задний противотумандын релеси бар. Реледен кетет. Релеге келген плюсовойду. Мындай айтайынбы? Плюс ошол любой жерге барарда предохранитель коюлат. Түшүндүңөрбү? Чыгып атып коюлбайт. Мисалы, ошол плюс
ошол бир нерсеге команда бериш үчүн кетип атканда эле чыгып кетип атканда эле коюп коет. Ошон үчүн шит прибор коюлган да. Ошо главный плюс келет. Плюстан эле сразу предохранитель менен чыгып кетет. Любой питание. Түшүндүңүздөрбү? Ошону түшүнүп алыңыздар. Анан плюс келип атат, экинчи жагын предохранитель күйүп калыптыр деп предохранитель издештин кереги жок. Уже плюс келип атабы? Анын уже андан предохранитель коюлбайт чыккандан кийин. Болду, прямой кетет. Задний подфарник айтылды, стоп айтылды, задний ход айтылды, задний противотуманный. Болду. Номерное освещенияга дагы отдельно предохранитель болбойт. Ошо стоптордун бирөөсүнө кошулган болот. Башка эчтеке калбадыбы? Задний камера дагы, мисалы, задний болот го. Заводской задний камераларга өзүнө 5 6 зым отдельно барган болот. Ал прямой мониторго барат. Ал эч кандай анга бир питание келип отурбайт. Ал мониторго сразу ошол бойдон барат. Анын эгерде зымдарын силер контролка менен текшерип койсоңор, күйүп калат, айтып коеюн. Мындай силер контролканы тикитетип же прямой берип койсоңор, камера өзү күйүп калат, либо магнитофон күйүп калат. Ошон үчүн камеранын зымдары, питаниялары текшерилбейт. Ал ток эмес да, алчы видео сигнал да, алчы. Мисалы, обычный камера кандай болсо, ал деле дал ошондой да. Мисалы, бирөөсүнөн звук келет, бирөөсүнөн толкун келет, бирөөсүнөн свет келет. Мындай да, камера мынтип иштейт да. Камерада мисалы бир зым жооп берет светине, камеранын жанышына. Дагы бир зым жооп берет видеонун сөлөкөтүнө. Видео мында кандай көрүнөт го, мындай. Дагы бирөөсү черный белый бар го, ошого жооп берет. Дагы бирөөсү дагы мындай эмелер бар го, мындай чызыктары көрсөтүп турат го, мынча метр, ошого жооп берет. Мисалы, штатный да ошондой. Ар бир зым ар бир нерсеге жооп берет. Дешевыйда башкача иштейт. Дешевыйда эки эле зым болот. Эки эле зым менен аудио система деп, аудио деп коет да. Жөн эле баягы мисалы колонка коюп туруп эки зым апарып койсоң го, ошондой эле сөз да алдачы. Ошо камеранын өзүндө функция бар, бар маалымат тарта берет. Бул мындай уже навороченный версияда, азыркы биз али универсал дешевый деп аткандар, бирок булар эң последний камералар да. Мурдакы эски камералар, фотоаппаратты эстейсиңерби? Баягы шарактып анан барып мындай руленге барып чыгарат элек го. Эски машиналар камерасы ошондой да, мындай айткандачы. Аларды мониторго жеткириш үчүн эскиче метод менен колдонулган. Азыркы жаңы машиналарда тоже 2-3 эле зым да. Жаңы машинада мисалы 22-23 машиналарды ачсаңар азыр, камерасы уже более мындай оңдошко оңоюраак, анан более мындай понятныйраак да. Зымын карасаң түшүнөсүң. Камераныкы уже отдельно өзү 3 же 4 жигут болгон болсо, сыртына отдельно каптамай каптап коет. Аны мындай уже бөлүп коет да башка питаниялардан. Атайын бул ток эмес депчи. Ошон үчүн задний камерага мындай бир аз көңүл буруп кылышыңар керек. Себеби мындай аны зымдарын арчса болбойт. Эгер зымын арчып улаган болсоңор, жамгыр жааганда дагы кичине бир эме болгондо эле жамгыр жааганда мисалы антенна потеря болот да. Металлдар, баягы суу тогот көрөт да. Ошондо частота мындай замыкание болот. Мисалы, темирдин сыртындагы частотасы чоңоет дагы, баягы камера тартып берип аткан радио волна чачырап кете берет. Түшүнүп атасыңарбы? Мындай айтканда заземление тарта берет да. Кандай десем, түшүнүп атасыңарбы? Массага тийип, массадан жерге тийип, камера эгерде сен колуң менен улап койгон болсоң, көрсөтпөй калат. Кайра баардык нерсе кургагандан кийин иштей берет. Ушундай болуп калат да. Ошон үчүн камеранын зымдарын кыркып улабаш керек эч качан. Камеранын зымын эгер уласаңар, атайын өзүнүн термоусадкасы болот. Баягы радио частота чачыратпай турган. Ошондой частота эмеге пайка кылып туруп, ошондой кийгизип, ошо менен кылыш керек да. Түшүнүктүү эле болду? Задний стоп боюнча вопростор жок. Светодиодканы түшүндүңөрбү? Азыркы жаңы машиналарда дал ошондой эле задний стоптон келет, дал ошондой эле подфарниктен, задний ходдон, баардыгы эле ошондой эле питание келет, бирок өзүндө отдельно блок турат да. Ошо блок лампочкаларга токту кичинертип берет. Мисалы, блоктун ичи 3 вольтко жанат да, лампочкаларычы. Буяка 12 вольт келип атабы? Ошо 12 вольтту ал өзүнүн лампочкаларына ылайыктуу кылып берет. Эгер сен ачып туруп блоктун 3 вольт
кылып бере турган өзү кичинекей эле мындай плата да. Платанын бул жагына 12 вольт берип берсең, лампочкалар бардыгы күйүп калат. Түшүндүңүздөрбү? Андай фаралар ичине суу кирип, эме болуп кеткен болсо, аны жасайм деп убара болбой эле коелу. Анын блогу сатылбайт. Бекер эле баягы чечип кадаганыңарга убакыт кетет да. Питание келип атат, стоп алмашат. Эгер запчасть бар болсо, биякта донор, анда ачып алмаштырса болот. Бирок в основном ошо светодиодный фараларга запчасть мен көрө элекмин да, сатылганы. Ошон үчүн силикон алмашат. Лампочкалуулар без проблем. Анан кийин алиги кесе эле фараны чече бербегиле. Фара мисалы негизи задний стоптор чыгарбай ичине доступ кылышка аракет кылат да мындай. Ошону байкаштырып, интернеттен карап, замена лампочка задний мындай машина депчи, точный информация алып алып туруп анан баштагыла. Себеби кээ бирки мисалы 10 жылдан 15 жылдан ашып калган машиналар задний стопторун жөө кармасаң деле сынып кала берет. Баягы сен чыгарбай атып элечи. Эми сынып калгандан кийин жооп берип каласың анда. Ошон үчүн ал задний стоп фара деле мындай арзан нерсе эмес да. Анча машинаныкы $500 турат. Ошон үчүн кичине расчет менен. Болду да задний стоп боюнча.